Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ушу азыр ар бир адам акыл сезими, аң сезими ордунда дейбизби, ки адам изденүүгө тийиш. Мына азыр бул берүүнүн астында дагы берүү болуп өтпөдүбү? Мурат Мусабековдун бергени. Мына ушунун баары эле изденип атат. Адамдын баары. Колуман келген бир жакшылыкты элге жеткирейин деп атат. Өстүрөйүн, өйдөлөтөйүн деп атат. Кээ бир адам элдин түйшүгүн тартып жүрөт, кээ бир адам бир оорунун түйшүгүн тартып атат, кээ бир адам өзүмчүлдүктүн түйшүгүн тартып атат. Эми ар адам деле ошондой бир же бирөөгө пайдаң тийсин, же зыяның тийсин, ортодо жүргөн адам коркунучтуу деп берилет ааламдан. Анын сыңарындай ар адам азыр ушул коомго пайдасы тийиш керек, же зыяны тийип атат. Зыяны тийгенде эле бул адамзатты ойготуу болуп атат. Мына бүгүнкү күнгө чейинки биз кыйналдык, кырсыктык деп атабыз. Мына бүгүнкү күндө ошо казак-кыргыз чек арасында оорчулук болуп атат. Мигранттарда кичине оорчулук болуп атат деп атабыз. Россияда, Казакстанда деп. Мунун баары деле биз бир эле кырын карап албашыбыз керек да, жыргап жашаш керек деп. Экинчи кыры ушул көктүн буйругу, Кудайдын буйругу ушул болуп атат. Кыргыз өзүн тааныбаса, касиетин тутуна албаса, көктөн буйрулган ааламдык программаны сиңирбесе, албаса, жерисе, анан ошо бирөөлөрдүн ден соолугунан, ишинен, пикир келишпестиктен, малынан, пулунан, байлыгынан, бийлигинен, ооматынан, аң сезими жабыркайт дегендей ушундай бир кырсыгуу болуп, козголуп ойгонуу болуп атат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, адам изденүүнүн ичинде болуш керек. Бүгүнкү изденүү бул бүгүнкү жашоого. Эртең изденбей, ойлонбой, ушу сүкүттө болбой, же бир жаңы нерсе ойлоп таппасаң, бүгүнкү эскилигиң эртеңкиге жараксыз. Бүгүнкү эскилигиң бир айдан кийин да жараксыз. Демек ошо изденүүдө болуш керек. Мен дагы ушу эми ааламдан программа берилгенден кийин ошол ааламдык программаны же болбосо адамзатты ааламдык аң сезимге өткөрөм деп мына ушул аракетти кылып атабыз. Бул болсо эми өзүңүздөр туура түшүнүңүздөр. Менчик телевидениябыз болсо бир жөн, же астыбызда депутаттыкырдай бир трибунабыз болсо бир жөн, же КТР, ЛТР баарыбызга жеткиликтүү телевидениябыз болсо бир жөн. Алыбыздын келишинче ошо энергия коротуп, акча коротуп, убакыт коротуп, ошо биздин бир сөз, менин бир сөзүм, ошо ааламдык бир улуу табыгы илим адамзаттын аң сезимине бир жардам береби деп, эртең бир жемишин, эртең бир жеңишин береби деп аракеттенип келет. Туура түшүнүк менен кабыл алыңыздар. Жаңы доор бул өзгөчө доор, алтын доор бул энергиялуу доор, алтын доор бул кыргыздын доору. Ээри бардын заманы эмес, энергиялуунун заманы, касиеттүүнүн заманы, каражаттуунун заманы эмес делгендей, ошо пендечилик жашоо бүттү, азыр ошо периште сымалга өтүш керек делгендей, ушул өткөл ылгоо деп аталып атат. Ошол өткөл ылгоо болгон үчүн анан дүйнөдө кырсыгуу, пикир келишпестик жаралып атат. А эгер аң сезим өскөн болсо, адам бирин бири улут дебейт эле, байгедейге бөлбөйт эле, темир жол же болбосо автожол мен аркылуу өтөт деп жолду кыспайт эле, же каражатына карап
бирөөнү басынтпайт эле, мунун баары эле ушул өзүн өзү тааныбастык болуп атат. Ошо орус элинин деле, казак элинин деле, байлардын деле, дегил адамдын ошо өзүн түшүнбөстүгү, өзүн тааныбастыгы болуп атат. Чындап эле асманда мына жаныбыз асманга чыкканда эмне аякта улут барбы? Жок. Аякта чек ара барбы? Жок. Ал жакта байлык барбы? Бийлик барбы? Президент барбы? Жок. Ошондуктан жерде бириңди жаман дебе, улутка бөлбө. Ар бир адамдын ааламда орду бар, ошого карап мамиле кыл делген ушул болуп атат. Ошо ааламдык сабак убагында энергия өтөт. Же болбосо кыскача айтканда, кыргызча айтканда касиет өтөт. Касиетти кабыл алыш үчүн биз качырып алганбыз касиетти. Эми ушу касиетти кабыл алыш үчүн өзүңүздөрдү өтө бошотуп, боштондук деген биринчи мыйзам болуп атпайбы жаңы доордо, деги эле жаңы доордо жашоо үчүн өзүңүздөрдү ушу чалкалап отуруп, жөлөнүп отуруп, жатып, дене башыңыздарды бошотуп, дене дос менен же тан менен жанды бөлүп, жанды өйдөрөөк кармап, жаныңыз гана ааламдан келген, ааламга кетет. Тан бул чел кабык өсүмдүктүкүндөй. Чел кабык бүтүн болсо жан чоңойгондой, ошо жаныңызды чоңойткону келдиңиз. Биз аны жанды өлбөйдө денени кыса берип энергиябыз асайган. Бырыш түшүп, ооруп, кысылып. Ошондуктан ошо таныңызды кой бериңиз, жаныңыз чоңойсун. Боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деп кайра кайталап айтып. Бул кандай деген сөз? Эми бул мантра деген сөз, бул самабайттуу, бул жаратуучу сөз. Мисалы, мындай үйдүн атасы болсоң деле кайраттаныш керек да, кой. Мен кылбасам ким кылат бул ишти деп. Инин агасы болсоң деле чуркай турган киши болбосо, кой, мен чуркайын, барайын. Башына иш түшүп калыптыр, же камалып калыптыр, чыгарайын деп анан өзүңө бир ойлоп, кой, мен кылбасам ким кылат бул ишти деп. Же болбосо мына сен ата болуп бербесең, бирөөнү ата кылып алса да балдарың кабыл албайт да. Мисалга, анысы кандай адам ошо өзүн жаратып, өзгө жоопкерчилигин мойнуна алып, ошондон ишеним пайда болуп, ошол сөз, ошол энергия ишке кирип, мына анысы кандай эле ошол мантра деген деле сөз ошол. Боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деп денеңиздерди бошотуп. Анан мен жаным улуу дүйнөдөн келген, мен улуу дүйнөнүн ээсимин. Мен улуу энергиянын ээсимин. Менде улуу энергия бар. Менин жаным периште болуп келген, наристе болгондо периште болгом, таза болгом. Мен пендеге айланып алдым. Менде периште сыпат бар, мен тазамын деп. Мен улуу кыргызмын, мен кайтпасмын, мен калысмын. Теңир мени жер энеге теңдикти кармап бер деп жараткан. Калыс болгон жерде иш жүрүшөт, калыс болгон жерде касиет болот, калыстык болгон жерде сүр болот, чындык болот. Деп ошентип өзүңүздөрдү катуу жаратып, анан ошол эми эфир убагы мына көп адам айыгып, көп адам ушул эфир убагында уктап калып, кээ бир адам ушу уктап калсам дагы деп сууну коюп, эми калган сөз уктап калсам да ошол суу информация сууга отурду деп ошону ичип. Бул чындык. Анысы кандай ошол ааламдык сабак убагында ошондой бир чоң энергия иштейт. Бул жөн эле куру сөз эмес. Ошондо бул жаратуучулук. Өзүңүздөрдү бош кармап, эмелекинде мантраларды айтып, мен улуу энергиянын ээсимин деп, денеңиздерди аябай бошотуп. Ошондо эмне болот бул дегенде, сиз денеңизди бошоткондо эмне болот?
качкан касиетиңиздер ушул ааламдык илим аркылуу кайра барат. Буту колуңуздар чымырайт, ошо уйкуңуз келгени, эстегениңиз, башыңыздын ооруп кеткени, демине досторуңдун бир жерлери чымырап кеткен ошол. Эң башкысы ошо касиетиңизди отургузуп алыңыз. Касиетиң болбосо анан тапканыңдагы пайдасы болбой атат да. Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп болуп атат. Кысыла берип, кыжаалат болуп берип, периштеңди качырып алдың да. Ата тегиңдин арбагын качырып алдың. Ошондуктан өзүңүздөрдү бош кармаңыздар. Алар клеткага отурат. Буту колуңуздарга чейин ооруйт, сыстайт. Ошол убакта кабыл алдым деп буту колуңуздар чымырап, эстеп, уйку басып антип алар келип отуруп атат да. Ооруганы ошол ооматтын келип атканы, касиеттин жайгашып атканы. Анан ошо кыргыздан касиеттүү адам чыгыптыр. Ошол энергия аркылуу мага өткөрүп атат деп, Арстан Алайдын энергиясына ыраазымын деп. Энергия менен келип атат да мисалга. Кабыл алдым деп, бүгүнкү күндү көргөнүмө ыраазымын деп. Өзүңүздөрдү бош кармап отуруңуздар. Энең чай берсе, жеңең чай берсе деле, аяшың чай берсе деле ыраазымын дейсиз, рахмат дейсиз го. Бул чайдан жогору нерсе болуп атат да. Анан ал адам сүйүнүп калып атат го. Эчтеке эмес, келип туруңуз деп. Сиз ыраазычылыгыңызды айтсаңыз, ансагандай ошо энергия отуруп атканда ыраазымын, кабыл алдым деп отуруш керек. Кабыл алдым, ыраазымын деп ошо дене башыңызды бошотуп. Ошо энергия отуруп берсин, иштеп берсин, эс тутумум күчөсүн деп. Дене башыңыздарды бош кармаңыздар, бош. Эмне кылыш керек? Өзүңдү кыйнава, жазалаба. Мына бүгүнкү күндөн баштап, же ушул ааламдык илим алгандан баштап. Жөн эле улуу энергиянын ээсимин деп өзүңдү өтө боштондукту пир тут. Мына эс тутум качан ажырайт? Адам карып баштаганда ажырайт. Себеби сен кысылууда жүрөсүң, унутчаак болуп баштайсың. Өзүңүздү бош алып келиңизчи, кайра эс тутум пайда болот. Бошот өзүңдү. Буту колуң качан ооруп баштайт? Улам мезгил өткөн сайын. Эмнеден? Кысылуудан, кыжаалатчылыктан, күнүгө мусорду, жаман ойду өзүңө үйүп алгандыктан. Бошот денеңди. Бош. Кайра ошо буту колуң айыгып баштайт. Өпкө жүрөгүң айыгып баштайт. Ич агардың, ашказаның айыгып баштайт. Бу жерде так берилет. Боштондукту пир тут. Азыр эле эфир убагында эмес. Ааламдык энергия өтүп аткан убакта эмес. Төшөккө жатканда, чай ичип атканда, жөн эле басып баратканда, маршруткада баратканда, керек болсо машина айдап баратканда бош тут. Сен кысылган эч кимге пайдасы жок, ал өзүң эле. Мына бу жерде мынтип алып бууп коюп анан бияка кан барбай калат го, жана каналарда. Же болбосо бир жарадар болсо бууй салат го. Ансагандай эле сиз кысып алганда ошо энергия өтпөй калып атат да. Жана кан буугандай буудуң деп коет го кыргызда. Ансаганда ошо кысылууңуз өзүңүзгө гана зыян алып келип атат, аң сезимиңизге, организмиңиздерге. Кыргызда айтат, тамак жеп атканда өмүр токтойт деп коет го. Тамакты боштондукта ичесиң да мындай. Тамакка карап, рахаттанып. Ошол сыяктуу эле элестетиңиздер. Сиздер бош жүрсөңүздөр, ошо өмүрүңүздөр токтоп турат. Кысылуу жок. Эми ишти иштебей кой деген эч ким жок. Тиричилик керектир. Бирок нерв иштетип эмес, кыйкырып эмес, кыжаалат болуп эмес. Колдун учу менен күлүп жайнап, жакшына өзүңүз чарчабайсыз да. Анан ошо көңүлдүү жүргөн жерде көп иш бүтөт. Көңүлүң болбосо көрүнүп турган иш бүтпөйт. Духуң бийинки болсо жеңил бүтөт, чарчабайсың. Сени менен иштеп аткан адам, сенин жаныңда жүргөн адамдай көңүлдүү жүрөт, карыбайт. Мына аял күйөөсүн же күйөөсү аялын сыгып коюп атат го.
Кысыла берсе үй бүлө деле нерв болот да. Түшө качкысы келет, машинеңде барып сөгүлсөң, түшө качкысы келет да кээ бир кишинин. Караңызчы мына. Илим татаал, бирок арга жок. Башка жол жок. Татаал нерсени жеңилдетип барып аткан сиздерде тилмеч бар, элчи бар. Өзүңүздөрдү өтө бош кармаңыздар, ар дайым. Жана ошо тамак ичип атканда өмүр токтойт дегендей эле. Же болбосо бала киши тамак ичип атканда сүйлөбөйт деп коет. Ал эмне деген сөз? Ошо сөз энергияны жеп салып атат. Көз энергияны жеп салып атат, кысылуу энергияны жеп салып атат. Ичи тарлык, көрө албастык, майда түшүнүк энергияны жеп салып атат да. Анан энергияң болбосо оорукчан болуп атасың, энергияң болбосо аң сезимиң пас болуп атат. Аң сезимиң пас болсо элден ылдый болуп атасың, түшүнүгүң ылдый да. Аң сезимиң пас болсо карып атасың, карысаң эртең классташтарыңа жолуга албай калып атасың, уялып, жүдөп. Бүт эле өзүңүздөн болуп атпайбы? Алладан эмес, өзүңүздөн. Сиз өзүңүзгө ишенсеңиз, анан Алла коштоп колдоп мөөр басып берип атат. Өзүң ишенсең, анан Кудай жакшы адамдар сени колдойт. Өзүң ишенбесең, эч ким жардам бере албастыгын эстен чыгарба. Эң биринчи ушу боштондук, ар дайым боштондук. Мына чыгым чыкканда Кыргызда, кайтыш болгондо адамдын. Айтышат го, кор деди да, анан дене башы түзөлүп кетти. Жан чыгып кеткенден бүрүшүп баскан аял, эне түп-түз болуп калды дейт го. Көрдүңүзбү? Ошо кысылуу гана кармап туруп аткан. Сиз ошону кое берсеңиз, түп-түз эле болгон атасы. Мына кара кишилер мынтип бырышып калат. Ал эмнеден? Ал ошо кысылуудан, ошол нервтен, ошо эски түшүнүктөн ва бир ойду эле 200 жолу ойлоп жүрө бергендиктен. А боштондукта болсо адам өзү карабай атат да. Боштондук. Кептин баары боштондукта. Мына боштондуктагы адамдар Кыргыз боз үйдө жашап боштондукка чыккан. Кыргыз көрбөй туруп көсөм сүйлөгөн, көрбөй туруп көрө билген да, мындайча айтканда. Бийге ой айтып бийлик кылган. Ал эмнеге дегенде энергиясы иштеген, энергия боштондуктан иштеген. Отурукташкан жашоого көз каранды болуп калып атат да. Отурукташкан эл. Аны келип кубалап ийиши мүмкүн, аны келип кармап алышы мүмкүн, аны камап коюшу мүмкүн. Кыргыз боз үйүн көчүрүп алып кетип калган да, жыйнап алып башка жерге. Көз карандысыз жашаган, боштондукта жашаган. Ошон үчүн азыр да Кыргыз канына батпай атат да, бүгүнкү жашоого батпай атат. Эми боштондук үчүн адам аябай күрөшөт бул жаңы доордо. Ишке барбай койгон адамдар болот. Бийликке барбай койгон адамдар болот. Себеби боштондук өзү жакшы да. Боштондукта болсоң сенин өмүрүң узарып атпайбы? Мындай карап отурсаңыздар, сизге душман жок. Сиз өзүңүздүн душманы өзүңүзсүз. Же болбосо сиздин душманыңыз кайра бала чака, же бала чаканын душманы кайра эне ата болуп атат. Бул кандай деп түшүндүрсөк? Мисалы сиз кызжалат боло берсеңиз, кысылсаңыз, ооруп калсаңыз, эртең бала чакаңызга түйшүк алып келип атасыз да. Келиниңиз эми бакпай коюшу мүмкүн, карабай коюшу мүмкүн. Кыз бакыш, турмушун таштап, бала чакасын таштап, очереттешип сизди бакканга туура келет. Же үйүнө алып барып алып бакканга, күйөөсүнө сиз үчүн кор болгонго туура келет. Же болбосо ооруп калсаңыз, бала чакаңдын тапканы сенин даарыңа кетип атпайбы? Келиңиздерчи ушу жакында аяйлы. Эне атайын аяйлы. Жакшы көргөн ушу бала чакаңызды аяйлыңыз. Анын үчүн боштондукта болуңузчу. Чыгарыңызчы мээден, көрпендечиликтен чыгыңыз. Жана ак кара деген мусулман динге бөлүүдөн, жаман жакшыга бөлүүдөн чыгыңызчы. Бул эми байланыш кайла жок. Аян деп коебузбу? Бул ыр жазгандай эле жазуу да. Ырды ким жазат?
же манасчы ким болот? Ар бир адам манасчы боло албайт да. Манас ошо көктөн буйрулуп. Анысы кандай ошол эми көктөн буйрулгандан кийин, мына 40 жашка чейин бизнесмен болдук. Эл аралап эле кадимкидей жүрдүк. Анан моюнга келгенде алат экенсиң да. Ошол эле бул кайра эле ошо жаңыртып берүү, өзгөртүп берүү. Кыргызда мынтип коет. Кудай кошкон Куда болот деп коет да. Куданын жаманы суу кечирет деп коет. Анан ошондо бул кандай экен дегенде, Кудай конокмун деп келет деп атпайбы кээде мисалга илгери. Анан ошого акыркы минип жүргөн, эптеп үй бүлөсүн тартип жүргөн акыркы атын союп мейман кылган. Көрсө эми ошол Кудай өзү келбейт экен да. Кудай Куда аркылуу келет экен. Эми бул кандай дегенде, Кудайдан буйрулганда кызың аркы айылга чыгып, балаң башка тетиге урудан, көлдөн, же баткенден, же нарындан, же чүйдөн келин алды. Анан ошондо Кудай адамзатты камыр журум кылып атыптыр да. Камыр журум кылып, бириктирип. Анан кулда болсо сыйлаш дейт го Кудаң менен. Куда болгуча сураш. Куда болгондон кийин кулда болсо сыйлаш деп. Караңыз. Анан эми ошондо Кудага сый кылганың сен Кудайга сый кылганың экен да. Биз бүгүн ошол Куда аркылуу келерин билбей, Куданы Кудай кошоорун билбей ажырым болуп атпайбы? Караңыз, мына Кудай кантип бириктирип гана келген. Камыр журум кылып келген. Анысы кандай эле, урматтуу журтум, азыр адам ар бирин Кудай деп кабыл алыш керек. Демек, Кудайдан буйруп Куда келсе, Куданы сен Кудай деп кабыл алып атсаң, келиңиз деп эң сый кишиңиз ким? Куда. Дос дагы эмес. Эң сый кишиңиз. Жана карашын алып барып соёт. Куданыкы өтө жоопкерчиликтүү го. Анысы кандай эми Куда Кудай болуп аткандай, адам Кудай да. Анысы кандай ошо адамды Кудай деп кабыл алсаң, сен ошондо жаман ишке барбайт элең. Кокуй. Муну да Кудай жараткан. Итке сөөк сал, ээсин сыйлап, асмандагы ээсин. Чөптү жулба, анында жаны бар болуп атса. Демек адам Кудай да. Ошол назары бузулуп кетсе эле ошол жана Кудай коноктун. Адам кыйраган турбайбы? Анысы кандай эртең сизди бир тетиришиңиз, ишиңиз үчүн адамдын назарынан калсаң, керек болсо каргаса, же ичи ооруп калса, ишиңиз кыйрап атса, демек сиз Кудайды сыйлай алган жоксуз да. Мына ошондой кабыл алсак эле азыр казак биздин чегараны тозот беле. Кокуй, бул теңир тоодон түшкөн адамдар. Ала тоодон түшкөн адамдар. Биз чөлдө жашасак, булар бийик тоодо жашайт. Бийик тоо теңирге жакындатчы тепкич. Жыл айланбайбыз, кырсыгып калбайлы дейт эле да. Ошондо коррупция болот беле, Кудайдай көрсө адамды. Аке, сиздики туурабы? Кел, мындай чечели. Эмне вариант бар? Жок, бул адамгерчиликке жатпайт, бул Кудайга да жатпайт, бул жердик мыйзамга да жатпайт деп. Караңызчы. Мына келиңиздер, адамды Кудайдай сыйлайлы. Мына Куданы эле, кайра Куданы, Куданын өзү эмес, Куданын баласын сыйлайт го. Ой, чоң Куда, кел өйдөт деп. Ой, баланы, кенедей баланы. Кайра нике кайыптан буйрулган кайнини сыйлайт го, атын жумшап аткан кайнисин, кайын сиңдисин.
Тергеп атпайбы? Атанан айтпай. Алланы эми кыргыз көкө теңир деген го. Көктөгү теңдөөчү күчтөр, ал жалгыз эмес. Аны кандай күчтөр бар билбейбиз, бирок көкө теңир деп жалпысынан. Атынан кантип айтам мен? Ал акты, жалгыз акты. Бул акты дагы керек болсо аттын агын кысыл ат деп атпайбы? Бос ат деп атпайбы? Куу ит деп атпайбы? Бос үй деп атпайбы? Мисалга. Ак. Ошол актан акты качан гана айтылып атат. Ак калпак, ак жоолук, агыңды чач, ак жалгасын. Ана мен ошону кантип атынан айтам? Көкө теңир деген ошондон чыгып атат да. Арбай дебе асмандагы күчтөрдү, фериште дебе мына керемет күчтүн баарын көкө теңир деп айтылат. Анткени теңдөөчү күч. Бүгүн жамандык кылдың мына, бирөөнү бирөө өлтүрөт, көп өтпөй өз өлөт. Не болду? Капырлык кан кое берген жок. Көктөгү теңир күчтөрү теңдеди. Бирөөгө жамандык кылдың, кыянат кылдың. Кайрагы көктөгү теңир күчтөрү сага кыянат кылды. Арбайбы, кимиси эмне кандай укугу бар экенин биз акылыбыз жетпейт го. Периштелерби? Анысы кандай мына урматтуулардым. Кел ошол Куданын баласын Кудайдай сыйлап атпайбыз, келе кой деп. Анысы кандай эмне? Андан кем кошунам. Кудай эмеспи? Анын көңүлү ооруп калса, анын Кудайы жокпу? Аны Кудай жерге көкө теңир теңдикти кармап бер деп жараткан турбайбы? Ал калыс адамдыр, ал кайтпас адамдыр. Калыс адамдын касиети күчтүүдүр. Анын касиетинен калып анан биз кырсыктап аткандырбыз. Назарынан калгандырбыз ошо калыс адамдын. Мына ошентип карасак эле коррупция жоюлат. Ошентип карасак эле табиятыбыз таза болот. Ошентип карасак эле жетим жерде калбайт. Жесир тебеленде калбайт. Жарым жандуу карылар үйүндө калбайт, майып үйүндө калбайт. Ошону бага болбойбу? Сообу тийсин. А бүгүнкү күндө өз баласын жерип атпайбызбы керек болсо? Себепсиз. Бул сөздөр кайдан чыгат? Урматтуу журтум. Мен айткан сөзүмө бир комментарий айтыңыз, анда бул жериң жалган. Бул жер же кыргызчылыкка туура келбей атат, же динге, же адамгерчиликке туура келбей атат. Жок. Бул ааламдын сөзү. Ааламдын сөзү кайдан алынат? Сен бош алып жүрсөң байланыш келет. Колуңан бата чыгат, багыт чыгат. Ошон үчүн улуу кыргыз деген ошол улуу күчтөрдө испаты бар. Ага боштондук керек кайра. Мен кантип бирөөнүн көңүлүн оорутам? Оорута албайм. Тетиринчи өзүм көңүлүм ооруйт. Жаман сөз айтып алдым, өзүнөн кетпедиби деп, өзүнчө көңүлүм ооруйт. Мына кудайлык сыпат болуп атпайбы ар бир адамда? Кудай кечиримдүүлүгү менен касиеттүү. Асманда улуу Кудай бар, а жерде кичик Кудай бар, бул адам. Жердин ээси кылып Кудай бизди жараткан. Биз азыр эмне болуп калдык? Кебетесине карап мамиле кылып калдык. Байлыгына маани берип калдык, бийлигине маани берип калдык. Сен теңирчи, Аллачы болбой эле сен бирөөгө бийлигине карап көчүгүнө кирип атасың. Улуу сөз менен, жаман сөз менен айтканда. Ал канча жылдык? Ал түбөлүгү барбы? Жок. Утуш алдыңбы сен анын аркасына кирип? Утуш алган жоксуң. А сен калыс болсоң утуш алып атасың. Сага касиет жылоо болуп атат. Караңыз, урматтуу журтум. Келиңиздер бири-бирибизди Кудайдай кабыл алалы. Ошондой сыпатка өтөлү, кечиримдүү бололу. Кудай периштеси, пендеси периштелик деңгээлге теңгелге чейин кечиримди пир тутат. Балаң шымын булгап коет, кийимин айырып келет, кызың урушуп келет. Кичкесте өстүрөсүң го. Анысы кандай? Сен да адамды өстүр.
Пенде эмеспи, байкуш жан дүйнөсү жарды. Периштеге өткөнчө. Кечир, мына мен кечирем. Кечирим менен утам. Ошону аркылык мен касиеттүүмүн. Өзүңүздөрдү бош алып жүрүңүздөр. Боштондук дегенди мээңизге, эшиктин үстүлөрүнө, күскүңүзгө жасап алыңыз. Мына мынтип отурган элем, жок дегенде эги башыңды бошот, мынтип. Дене башыңды бошот, ал өзүңө эле пайда. Жарнама бар экен, андайынан анын сөзүбүздү улайлы. Мына урматтуу журтум, ошентип жакшы чыгарганда бул теманы өзү кут, кудуреттүү улуу Табылга Арстан Алай Абдулдаев. Кут түштү. Мына куткармадым. Ак көк түстөгү булут экен. Ал мындай эле бир чагылгандай эле мындай линия менен чөт экен. Анан кайра берилет. Кут бул Кудайдын кудуреттүү нуру, деми, энергиясы. Кудай кайра мынтип жаздыртат. Ар бир адамга болжолу да, сенин бирөөгө жардам бергениң менин сен аркылык бирөөгө жардам бергеним дейт. Ошол кут кармаган адам Кудайдын, анан бул жерде так берилет. Кут Кудайдын буйругу менен гана берилет деп. Бул реанимация бөлүмү десе да болот деп. Ошон үчүн реанимация кайра жандандыруу, жан дүйнөнү, ден соолукту. Ошондуктан мына эфирде сүйлөгөндө эфир телефон аркылуу сизге энергия өтүп атат. Түн ичинде кол бошогон убакта оюбуз менен канча энергия өткөрөбүз? Аба аркылуу канча энергия өткөрөбүз? Суу аркылуу канча энергия өткөрөбүз? Караңыз, мына аба аркылуу азыр өтүп атабы сизге? Өтүп атат. Буту колуңуз шымырап атабы? Уктап калып атасызбы? Айыгып атасызбы? Жан дүйнөңүз бийиктеп атабы? Демек, абадан да сизге ошондой энергия өтүп атат. Кудайдын кудуреттүү нуру, энергиясы өтүп атат сизге. Реанимация бөлүмү өтүп атат. Ошондо кыргызга кут түштү. Тутунуп кал, кармап кал. Бул оомат. Оомат мээнет менен кармалат, кармалып турат. Эмгек бул эмгек. Эмгек бул изилденүү, күнү түнү. Өсүү, ошо пендечиликтен чыгуу, ошо ак карадан, түшүнүктөн чыгуу, буга эмгек керек. Кадимкидей эле изилденүү. Мына мунун баарын сиңирип алсаң, ак жоолук салып анан үлпүлдөп отурсаң, анан байланыш келет, анан мазарга барганда сүйлөбө анан деген бул жалган. Сиңирип алсаң, бул мээңде жашай берет. Мончодо жылаңач басып жүрсөң дагы жаңы ойлор келе берет. Эстеп калайынчы, кагаз ручка жанымда жок деген ошондой түшүнүк болот. Анысы кандай, бул сиңирип алганда сен түшүнүгүңө жараша түш көрөсүң. Түшүнүк бийик десе, сен өзүңдүн аураңа жараша адамдарга жоолугасың. Түшүнүгүң канчалык бийик десе, турмуш туткунунан оор суркоодон кутуласың. Түшүнүгүң канчалык бийик десе, ошончолук керемет жашоого жетесиң. Караңыз мына, сиңирип алыңыз. Анан ошо күнү түнү түшүң деле ошо менен, жашооң деле ошо менен, рахат. Мына, бейиш. Мына эчиктеги күндү караңыздар. Бул ошол менин илимдештеримдин аракети. Эмне болуп атат? Адам ак карадан чыгып көккө айланып туруп, табиятты жашыл кылып айлантканга милдеттүү болуп атат. Жарат сен, табиятка мээрим төк. Сен бирөө менен жакшы мамиледе болсоң, анын пайдасы тиеби? Таанысаң, мамилең жакшы болсо, анын да бир керегине жараган болсоң, эртең сен жок дебейт да. Анысы кандай, сиз табиятты таанысаңыз, табиятка мээрим төсөңүз, табиятты элдин астына актап берсеңиз, көп кырын ачып берсеңиз, сизге табият мамиле кылып берет. Ататек Арбайдын жүзүн ачып берсеңиз, элге жеткирсеңиз, Кудайдын жүзүн ачып берсеңиз,
элге жеткирсеңиз, эл Кудайдын айтып аткан элге десеңиз, сизге Кудай жардамдашат. Кудай сен менин кызматыңда болсоң, мен сенин кызматыңда болом дейт. Анан ошондо гармония болот. Мына бирөө менен гармонияда болгондой. Мына табиатты айтып атабыз. Мына момун мусулмандар айтат экен. Табиатка сыйынба, Аллага эле сый. Сен кай жерде жашап атасың? Табиаттын үстүндө жашап атасың. Бирөөнүн үйүнө барып түнөсөң деле рахмат деп айтып кетесиң, же бир 1000 сомбу, 500 сомбу, квартплатынбы, же гостиницанын акчасын төлөп кетесиң. Сен түнөгүң кайжер? Табиат. Эмнеге мен сыйынбайм? Эмнеге мен сырдашпайм? Эмнеге мен сырын билгим келбейт? Кыргыз иштешкен, отту пайдаланган, баштан суу айланткан, аба менен кокуй арбайлар бар, мазар ээси бар деген. Мойдун ээси бар бул үйдө, көрүп атат деген. Мамиле кылган. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп атабыз? Алло. Айта кой. Саламатсызбы? Мен сізден сұрайын дедім эле. Мен сауда кылам да. Анан кече кичинекей балдар келип, акчамды, детскилерди урдап кетиптир. Менен аларга төлөтүшүм керекпи же кетип койушум керекпи? Мен ошо жагын такыр эле түшүнө албай жатам. Жакшы. Эми урдап кетсе, колунан кармап алсаңыз, далили болсо төлөш керек. Эми ал сиздин эмгегиңиз да, ал сиздин мээнетиңиз да. Жок, таппай калсаңыз, аны кечээрден мурун сиз өзүңүздү жерип соттошуңуз керек. Мен эмнеге кырсыктап атам? Демек, бир нерсе окшошпой атат да жашоомдо. Туура эмес иш болуп атат, ошон үчүн мен кырсыктап атам деп. Кечээрден мурун сиз өзүңүздү соттошуңуз керек. Эмнеге мен кырсыкташым керек? Эмнеге касиеттен кетип атат? Эмнеге каражаттан кетип атат? Эмнеге ден соолуктан алып атат? Бир нерсе туура эмес болуп атат да деп биринчи өзүңүздү соттошуңуз керек. Кадимки өзүңүз жерип, урушуп, тилдеп дегендей. Туура эмес болуп атат да деп. Деги жолум туура эмес бол, бир нерсе туура эмес болгон үчүн ушундай болуп атат да деп. Анан колунан кармап, табылып, тууганыңызбы же жакынбы, табылып алса ал өндүрүп алышыңыз керек аны. Анан аларды уяткырыш керек. Мен да бирөөнүн энесимин, алдыңа кетейин. Мен да силердей балам бар деп тарбия сөз айтып, мен да үй бүлө багып жүрөм десеңиз, ошолордун мээсине ал ошол сиздин сөз аркылуу соттолгон атат. Мына Кыргызда түрмө болгон эмес да. Уяткаруу менен бата берүү болгон. Уяткарсаңыз ошол сизге сабак болот. Анан табылбаса өзүңүздү соттоңуз. Анан кантип эле кечип койдум дегенде болбойт. Мына урматтуу улуу журтум, ошентип аалам менен, табиат менен адам гармонияда болсо, анан табиат сизге кулпур берген атат. Адам көккө айланды деген, көккө айланды деген көк теңир кереметине жетишти. Ошол касиетке, ошол улуулук сыпатка жетти. Мен азыр ошол улуу илим үчүн акчамды аябайм. Улуу илимди жарыялап, адамзатты улуулукка өстүрүү үчүн президенттикке бардык. Азерге канча деген акча кетти. Взносу эле 1 миллион сом болсун. Кол чогултканы, анча-мынча, гезит деген расходтор. Аянбайм, себеби ушул улуу идеологияны алып барат. Не жалко деп коет го, көңүлүм оорубайт. А кийин баалайт. Арстан Алаев эч агыл айткан муну. Абдулдаев муну эч агыл айтып койгон, биз түшүнбөдүк деп. Күн өтөт, жыл өтөт, ай өтөт. Өзүн соттоп кетет адам. Ошондо эле бурулуш кылбайм, ошондо эле өспөйм, ошондо эле аркасынан чуркабайт белем, баары илимин албайт белем. Өсүп албайт белем, мен кечигиптирмин да. Мен жөн эле бир айлампа турмушта жүрө бериптирмин да. Угуп билип туруп, ааламдан талап түшкөн турбайбы? Сунуш түшкөн турбайбы? Тапшырма түшкөн турбайбы? Мен ошону аткарбай кырсыктап аткан турбайбы? Ошондуктан ана мени мазактап эл күлүп аткан турбайбы деп эл башчысынан баштап депутатына чейин өкүнөт. Карапайым элди коюңуз. Ар кандай агым динге кирип алгандарды өкүнөт. Чын эле мен ак кара деле жүрдүм да деп. Улутка бөлдүм, динге бөлдүм, кыргызды бөлдүм, урууга бөлдүм. Тетир саясат жүргүздүм деп.
арбак жок деп айтып келдим деп, жаназа окубай койдум деп айтып келдим деп. Жан азага асманга учуп кеткен жан рух муктаж эмес, урматтуу момун мусулман молдоке. Ал асманда. Аны аза кылып, кошогун айтып, өкүрүп, аза кылып күтүп койду. Ошо кыргыздын кошогу кош дүйнөнү билгизет. Кошок жакшы айтылыш керек. Жалдап айтылыш керек, жакшы жагын айтыш керек. Ошондо тан дагы, өлүп жаткан тан дагы, жан дагы агарат. Агартыш керек, агарган ал 2 сутка, 3 сутка. Ошон үчүн кыргыз жанагы токсиндери чыгып кетсин деп, тан агарсын деп, жан агарсын деп ошол кошок айттырат. Жетке барып алып анан бир даават айтып, бир мүмкүнчүлүктү пайдаланбаш керек. Жерге барып алып, топтоп алып туруп, ошол адамдын баскан жолун, жасаган эмгегин, ага тууганын, кылган мамилесин, адамгерчилигин, сыпатын, тарткан түйшүгүн жарыяласа, анан ошол жердеги адамдардын ою оңолот. Жакшы адам турбайбы, мындай кылган турбайбы? Ошондо агарат. Биздин милдет ошол. А сүйөктү тобого жанып, акка жыгылып, кан чыгарып, кадимкидей эми түлөөдө деле кан чыгарат го. Түлөө катары. Тобосуна жанган адам катары. Таза жерге көмүп койго ар бир адам милдеттүү. Ошол кылган күнөөң үчүн эртең не деп жооп бересиң? Эл өсүп алат эртең. Күлкү болбойсуңбу? Мына урматтуу журтум, табиятка таттуу мамиле кыл. Ооба, көрдө бейиш жана тозок бар деп атасың. А көр жеренедеби? Анда жеренеге мамилени жакшы кылбайсыңбы? Эртең барар жериң ошол болгон болсо. Ошону айлантып тоспойсуңбу анда ошо күнбөстү, эртедир кечтир барарсың. Мал төбөлөбөсүн, эстеликти сүскүлөбөсүн. Күнбөсүңдүн үстүнө чыкпасын, бейиш ошол жерде болсо, тозок ошол жерде болсо, ошого сыйынбайсың. Мен жерене барат турбайм деп. Көр албас деген сөз ошондон чыкканда, жийиркенип көр да албайт муну деп. Ошо табият менен таттуу мамиледе болуш керек. Тилин табыш керек. Ошондон табият сага көктөп берген атат. Мына, ошон үчүн адам көккө айланат да табиятты бейишке айлантат. Бирди кырксаң миңди тик. Бир жаман нерсе жатса тазалап кой. Табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети, табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Табият ар бир секунд жашооңо күбө. Мына курулуш материал кайдан алынып атат? Табият. Алтынын кайдан алынып атат? Костюмун кайдан алынып атат? Табияттан, жеренеден алынып атат. Эмнеге мен таазим этпейм? Эмнеге мен сыйынбайм? Сыйын десе кучактап отуруп алган жокпуз да. Кантип кучактайм мен жеренени? Бирок таазим этип атам да, ыраазымын деп басканга, ошо таза сууга, ошол бийик тоолорго, жеренеме, түнөгүмө. Табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Айтып коет эртерээк. Ата энең деле атаң айтып коет го бир күнү. Кылган кылыгыңды жанына батканда, же бир сөз арасында жоошутуп туруп ансыгандай күбө. Көзгө көрүнгөн керемети Кудайдын. Жараткандын, жаратылыш, жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жаратылышты булгаганың, бусканың, бул жан Кудайдын жан дүйнөсүн булгаганың, бусканың. Мына ошентип табиятка биз мээрим төгүшүбүз керек болду. Табият азыр кырсыкса биз асманга чыгып алып жашабайбыз да. А жерене качан кырсыгат? Адам өспөгөндө. Жан дүйнөсү өспөсө, кабарчысы, аткаруучусу турбайбы? Анан тоо көчөт, анан кар түшөт, анан кыян каптайт, анан бороон болот, түшүмүң болбойт, малың кырылат, вирус жүрөт. Ар кандай оору пайда болот. Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп. Баратасың, машина сүзөт, жардам кылайсың. Анан аалам менен гармонияда болот. Ой жаным ааламдан келиптир. Алардын ишаратын жеткирейин.
Мына тилмештигиңди аманатын аткарайын десең, анан сага алар коштоп колдоп мөөр басып берип атпайбы айтканыңды? Жолуңду ачып атпайбы? Жакшы адамды жолуктуруп атпайбы? Жаман адамды сенден ажыратып атпайбы? Кырсыгын алып коюп атпайбы? Канатына калкалап атпайбы? Кудай. А сен кылбасаң, анан кырсык ден соолугуңан, ишиңе, малыңан. Жок дегенде бала чакаңан, бала чакаң аячы сен үчүн кырсык деп атат. Мына асман жер менен гармонияда болуу. Кайра адамды, адам менен гармонияда болуу. Адамды тааной, адам бул человек это может творить, созидать. Жакшы сөз менен жараткан, бата менен жараткан, мына оңдоп атат. Жердин кудайы ким? Адам. Бусса дагы, курса дагы, оңдосо дагы, бусса дагы. Аялдын жан дүйнөсү жакшы жака өнүксө, өнүктүргүч, көртөндүргүч. Аялга эле карабаш керек. Азыр ар бир эркек дагы аял сыпатка өтүш керек. Себеби аял сыпатта гана жаратуучулук иштейт. Аял сыпатта мээрим болот. Жанага адамдар, эркектер мүнтүп жүрүп анан кийин карганда аял не чыгып калат го? Эне сыпатка өтүп кеткендегиз ошол. Эгер сен эркек сыпатта жүрө берсең, кырсык кыргын келет. Себеби акыл менен жашайт, нерв иштетет, инсульт болот, инфаркт, сахар болот. Эмоция да болот ал адам. Эне сыпатка өт. Аялдын жан дүйнөсү жаман жака өнүксө, жегич, ириткич зат. Мына бусуп атасың, ушак айтып атасың, уур кылып атасың, калп айтып атасың, жакырчылыкты таркытып, өзүңө чакырып атасың. Мына караңызчы, асман, жер адам менен гармонияда болуу. Анан эмне болот? Ошондо сен акка айланып атасың. Акка айланган кезде анан көккө айланып атасың. Пирамида катары билели, мына пирамида катары бос үйдүн башында касиет турат. Буягында кара ниет, буягында каниет. Кара ниеттен сен каниетке өтчү, жок дегенде. Анан сага касиет жайгашат. Же сен касиетке жетесиң. А кара ниет адам касиетке жетпейт. Кара ниет адамга касиет да түшүп бербейт. Каниет кылчы. Каниет ушу акка жыгылуу. Өзүңдү таануу, ар бир адамды тобосуна жануу. Мына эжекем эле мисалга. Белекет турдат үйдү. Май сен өзүңөн изде. Бул мал пулдан чыгым. Мына тоого чыгайын дейсиң. Артка кулап атасың, машин капталдап атат. Демек башка жол издеп көрчү. Атың тайып атат. Демек ал жерде жолуң жок. Сен башка жактан издечи, өсүүгө. Жаранды да Кудай жаратат, жаратты да Кудай жаратат. Бетиңе жарат чыкса деле изденесиң да, маз издейсиң. Коку жүзүмдө ушул көрүнүп атат деп. Могу тамакты туура эмес жеп койдумбу деп изденесиң. Ансы кандай эле могу жашооң окшобой атса, сен изденчи. Муну туура эмес кылып ушундай болуп атат. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер ушул жерене менен гармонияда бололу. Сырын табалы. Бул эмне? Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети турбайбы? Бул аткаруучусу, кабарчысы турбайбы? Табият кырсыкканда эч ким токтото албайт. Табият кырсыкканда сот, уюм, коом, президент, саясат, парламент Меккеге барып сыйынып келген эч ким токтото албайт. Бир гана Теңир керемети токтотот. Кудайдын керемети. Ага эмне кылыш керек? Ошого анығына жетіш керек, өйдөлөп өсүш керек. Мына дүйнөдөгү кыйынчылык не болуп атат? Ал жерде ошо табият, жер адамын кыргыз элине, табыгы илимге багындыруучу Теңир буйруган көсө. Арыстан алай жананын илимдештери канчалык бийиктеген сайын ошончолук аба, от, суу, таш биздин керемет куралыбыз. Ошолор дүйнөнү айлантып атат. Арга жогонан келет. Көнгөн ордунан эч ким көчкүсү келбейт да. Мына азыр барып үйүңгө усаң ушул жерге этаж тамсалат эле десе көчкүсү келбейт да. Айласы кеткенден көчөт да. Анысы кандай? Ошол пендечилик жашоого адам көнүп алган. Жылтыр-жылтырга, менменсинүүгө, байлык, бийликке, убактылуу рахатка көнүп алган. Анан ошонун жарыгын өчүрүп атат. Эмне? 4 керемет курал. От, суу, таш, аба. Абада эмне бар? Арбай. Жогорку күчтөр, высшие силы.
воздух, духов возит, мазар ээлери дегендей. Теңир мыйзамы, улуу күчтөр мына кырсыктырып атат. Аны окмушту таппай атат. Эмнеге? Россияда 9 ай кыш болуп атат. Өзгөрбөсө, жан дүйнөсү өспөсө, өзүмчүл болсо, кыргызды тааныбаса, аалам мыйзамы колунда жок болсо анан кырсыгат да. Батыш не болуп атат? Өрт каптап атат, суу каптап атат. Ай, бул жөн эле башы. Ошон үчүн айтып атабыз да, Кыргыз өлкөсү тез түптөлүш керек ушу жаңы идеология менен. Анан дүйнөгө көчүрүлүш керек деп мына сүрөттөгүдөй. Ошон үчүн биз президенттикке бардык деп, арга кетип. Болбосо батыш банкрот болот, кырсыктайт деп. Ал бизге аларга табалабашыбыз керек. Тетирсичи адамзатты сактап калууга биз милдеттүүбүз. Биз улуусубуз. Улуусунан Кудай илим берди. Илим менен кошо энергия берди, касиет берди, ишеним берди. Ушул элчиликти теңир купулуна толгондой аткаргандык үчүн Арыстан Алайга укук берди, кут берди болот атпайбы? Анан ошо бир адамынан айлантат. Өз фирмаңга балаң чоңойгондон кийин өз билгенин кыла бер, жакшылап иштет деп, анан бийиктеп кетесиң го. Ал өз чөйрөсүн өзү иштетет да. Өз билгенин иштетет, акылын жетишин иштетет, өскөнүнө жараша иштетет. Анысы кандай да ошол кыргызга чоң укук берилди. Сиздер ошого калыптана албай атасыздар. Мейли, түшөрүңүздөр пендечилик жашоого. Бирок акыры не болуп атат? Акыры оору, өлүм, күнүгө кырсык, кыйынчылык, уруш, ушак, жаман сөз, жалганчылык, жакырчылык ушул эле болуп атат. Аягы жок. Бакытты сиздер жерден издеп атасыздар. Күнүмдүк жашоодон, пендечиликтен издеп атасыздар. Бакыт жер пай жашоо менен рахаттанып жашоо эмес, машинели болуп, балаң депутат болуп, 5 жылдан түшүп калбадыбы? Аябай көп жыл болсо. Ой, көкөлөп алып жерге түшкөн эме эмоция калдырат, ичкилик ичет. Жок да эчтеке, ичинде жок. Өзөк жок. Сен уят болосуң, бүтүп атпайбы жашоо? Алган машинең эскирип калып атат, жыртылып калып атат, сүсүлүп калып атат. Ал эмес да, жер пай жашоо менен рахаттануу эмес. Бактылуулук бул Кудайдын купулуна толуу. Эки дүйнөнүн ээси болуп, мына өзүңдү таанысаң, ой дүйнөнүн ээси экенсиң. Кайра арбайдын кызматын жерде сүйлөп атпайсың, аткарып атпайсың, сен алар менен гармонияда болуп атпайсың. Күнүгө түшүңөн, төлгө белгиңен, аян байланышыңан жооп алып атпайсың. Күнүгө сырын ачып атпайсың. Сен күнүгө жаңыланып турсаң, бир мода жаңылып турса, ошо жаңылык болуп турабы? Ошо жакшы жугуп турабы адамга? Эски кылган тарыхың өчүп кете берет. Балекет революция кылды деген мен кала берет мына. Ленин жакпайбы азыр? Жакпайт көп адамга. Элдин баары жактырып аткан жок го, дүйнө жактырып аткан жок. Сталин жагып аткан жок, анда бир кырларын таап атат. Анысы кандай, урматтуу улуу журтум? Адам ошол жаңылык ачып туруш керек. Ошо жаңылык ачканда анан бактылуулук күчүнө кирет. Бактылуулук бул Кудайдын купулуна толуу, эки дүйнөнүн ээси болуу. Жаның ошол жактан келди беле? Бул дүйнөдө ээсиңби? Карач, ошолордун кылганын кыл. Кайра эртең кетсе аякта ээ экенсиң, ошол жака өс. Бул жөн эле жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. Анан аалам сырын ачуу. Аалам сырын күнүгө ачсаң бактылуулук күчүнө кирет. Мына урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт дагы бир 3 мүнөт убакыт калыптыр. Эң башкысы, сиздерде кут бар, энергия бар, касиет бар. Ал эмне? Мына илимдер. 100 китеп жазылып атат. Бир эмес, себеби чечилиш өтө көп. Керемети көп. Бир сабак окшобойт. 1 саатта бир тема эми эле бүтүп калгандай болот. Эми эле башталып, эми эле бүтүп калгандай. Демек ушунун баары китеп болот. Мына батыштын техникасы элчилик кылып атат. Бул сакталып атат. Кийин окмуштуу журналист ушундан алып иреттеп чыгат. Бул менин да жумушум эмес керек болсо. Сиздердин ушу кемчилигиңиздер өзүңүздөрдү тааныбай атасыздар. Жаныңыздарга маани бербей атасыздар. Арбайыңызга маани бербей атасыздар. Табиатка маани бербей атасыздар. Жөн эле бир баланын оюнуна окшогон жашоого кирип алып, ошондон кары, ошондон оору, ошо менен кыжаалат болуп анан таянганың медицина. Оору көкүрөктү ойготуу үчүн берип атат Кудай. Сен эгер жан дүйнөң өспөсө,
кырсык кыйынчылык боло берет. Жан дүйнөңдү ойготуу үчүн баягы баланы деле тилде урасың го. Анан сен мынтип атасың, Кудайгачы мен таблетка, анан капельница менен эле дарыланып кутулуп кетем деп атасың. Аны менен кутула албайсың. Сен жан дүйнөңдү өскөндө ооруңду да кырсыгыңды да Кудай алып коет. Таянганыңар ошол болуп атат. Таянганыңар күндүк каражатыңар, анан тууганыңар, анан жана жакыныңар жана башка болот. Анда эчтеке жок. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет, ата тегиң сени арбай сени кеселдетет. Тапканың дагы тойго эмес жолго кетет. Ошондуктан касиет деген бул адамдык касиет барбы сизде? Аялдык касиет барбы? Энелик касиет барбы? Жигиттик кызы касиет барбы? Жок эле дегенде. Улуу күчтөрдөй арбайдай касиет барбы? Периштедей касиет барбы? Анысы кандай ошо касиетиңиздерге өсүңүздөр. YouTube'да şu Арыстан Алайык Кут көрсөтүүлөрү деп ошол кечиксе дагы 1-2 жумадайын чыгып атат. Ошондон өсүңүздөр, энергия өтөт. Больницадан анча-мынча адамды чыгарып эле коюңуздар. Больницада тетирисинче ууланат. Ошо эфир убагына алып келиңиздер. Биздин ордодо талкууларга алып келиңиздер. Өткөлү убакыт. Баягы бияктан бияка көчүп ал. Баягы кыш түшүп калбасын. Көчүп ал дегендей эле көчүп ал. Башка түшүнүккө көчүп ал. Көчпөсөң ошо өткөлдөн өтө албай, ылгоодо калып каласың, кырсыктап каласың. Бул жерде так берилет. Адам өсүп кетсе, баштагы тарыхын кечирбейм, тарыхына карабайм деп жаздырат аалам күчтөрү. Теңир, көкө теңир. Көк асман ээси. Учурдагы илим алуусуна, касиетине карап, башаттагы күнөөсүн кечирип коем. Учурдагы аракет үчүн бакты өлөткө жетишет деп берилет. Көкүрөгүңүздөрдөгү кыштар кетсин, көкүрөгүңүздөгү муздар кетсин, көкүрөгүңүздөгү тозоктор кетип, өзүңүздөрдө ушу бейиш пайда болуп, көкүрөгүңүздөрдө бейпилдик пайда болуп, көкүрөгүңүздөрдө тынчтык пайда болуп, ушул дүйнөнүн бейиши могу табият менен, аалам менен, адамзат менен, жан дүйнөңүз менен бейиште жашаңыз. Анча-мынча суроолор болсо, WhatsApp 706 988 188. Кийинки жуманын 1-иш күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар.